Түз эфир көрөлүк. Түз эфир. Кириңиздер. Сакеев Маратов. Салам алейкум, Сакеев Маратов. 3 киши болду эфирде, да ким кирет болду экен. Добрый совет смотрит дейт. 7 киши эфирде. Ага, 8 киши. Маршалбаев смотрит. Ассаламу алейкум. Так, да, кирели, кишилер кирсин, анан теманы баштайлы. 11 киши эфирде, азыр урматтуу достор. Барыңарга ассаламу алейкум. Барыңарга аманчылык. Адлет Турсунбаев, ассаламу алейкум. Маршалбаев, ассаламу алейкум. Клара Кожоголова, саламатсызбы? 11 киши эфирде, бөлүшүп койсоңуздар, эфир болсун. Добрый совет, здравствуйте. Мавлюда Кокулова, добрый совет, здравствуйте. Мавлюда Кокулова, саламатсызбы? 11 киши да бөлүшүп койсоңуздар, кичине эфирде өмүрлөрүбүздү көбөйтүп алалы, подписчиктерибизди көбөйтүп алалы. 12 киши дагы бөлүшүп койсоңуздар, аудиторияны көбүрөөк чогултуп алалы, анткени бүгүн дейтетик Украина боюнча сүйлөбөйм, ал мага кереги да жок. Азыр болсо өзүбүздүн Кыргызстанда болгон окуяларды айта кетсемби деген, Таласта болгон окуяны, Талас туугандар, Талас кудалар, силерге барыңарга чоң ысык салам. Замир Бедлибаев смотрит дейт, саламатсызбы? Замир. Жодат Мураталиев смотрит дейт, саламатсыздарбы? 20 киши. Улукбек Жамбаев, саламатсызбы? Салам алейкум, Улук. Мына 24 эфирде да бөлүшүп койсоңуздар, Сураныч. Уланбек Омурзаков, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Уланбек. Анан кээ таарынып калат экенсиңер, биз менен да учурашпайсыңар. Эфир бүткөндөн кийин жазат экенсиңер. Анан таарынбагыла, барыңарга үлгүрбөйт экен, салам айтканга, алганга үлгүрбөйт экен. Ошон үчүн таарынбаңыздар. Колуман келишинче Эрик Рыспеков, ассаламу алейкум. 27 киши болду эфирде, дагы кирип койсоңуздар, бөлүшүп койсоңуздар эфир менен. Дагы бөлүшүп койсоңуздар, Сураныч. 28 киши эфирде. Мен аз бүгүнкү эфирибиз баягы эле өзүбүздүн тилибизде эле өткөзөм. Так, 29 киши болду, дагы көбөйтүп алалы. Урматтуу достор, жаман көрбөңүздөр, кичине күтө туруңуздар. Тема ойлойм, тема абдан мазмундуу тема болот болуш керек. Эрик Сарыбаев, Канат байке кандайсыз? Ассаламу алейкум, Эрик. Кудайыма шүгүр, өзүң кандайсың? Жакшысыңбы иним? 30 киши болду, дагы бир бөлүшүп койсоңуздар, урматтуу достор. Бөлүшүп койсоңуздар, чыдап койсоңуздар, таңкы эфир болсун. Барыңарды өтүп кеткен майрамыңар мен куттуктаймын. Барыңарды куттуктайм, баштай берейин эфирди. Анан эфирден бөлүшүп туруп, лайктарды коюп турсаңар, ошондо эфирге аудитория көбүрөөк кирет. Кудайым буйурса. Айтып кете турган нерсе, мына 40 киши эфирде болду. Барыңарга салам алейкум, барыңарды өтүп кеткен майрамыңар менен, анан келе жаткан майрамыңар менен. Урматтуу достор, Азамат кандайсың иним, жакшыбы? Азамат анчалык катуу берилбей алтыным. Бул чоң дүйнөлүк геополитикалык саясат. Аяка биз мындайча айтканда, бизге момундай чоң ызычуу болуп атканда ошо тынч аман эсен чыгып кетели, Кыргызстаныбызды сактап калалы. Кандай болобу, жаман болобу, жакшы болобу, анан кийин могу бүт дүйнө жүзүндөгү саясат бүткөндөн кийин, анан кийин өзүбүздүн жаман көргөндөрүбүздү, тияктарыбызды айтабыз. Бирок азыр мындайча айтканда провокация берилбейли, туура түшүн ул Азамат. Анар Алыбаев, саламатсызбы? Азамат Исмаилов, Улан Жошбаев, Ташболот Акулуев. Барыңарга чоң ысык салам. Мына азыр 50 киши болду эфирде. Саламатсыздарбы? Мына бүгүнкү темабызды мына Талас окуясында Таласта болгон окуяны айта кетет элем. Урматтуу таластык туугандар, урматтуу кудалар.
туура силердин өзүңөрдүн ошол жерде кармаганыңар, ошол жерде ушундай тиги жигитти кармаганыңар, бул конечно бул өтө күчөп кетти ал уруулук. Ошондо чөнтөкчүлөргө канча элди сыздатып атат да. Анан кийин ошол жерде асып койгонуңуздарды мен туура көрбөйм деп эсептейм. Эмне себептен дегенде, биз кандай болбосо да, биз мыйзам бар мамлекетте жашайбыз да. Ошол жерге таш бараңга чейин албайдыңар. Эми балким күйүтүңөрдөн албайдыңар, балким ал жагын мен эми жок деп айта албайм. Ал балкимде силер күйүтүңөрдөн алдырбайдыңар. Бирок бир айтып кете турган нерсе, биз мыйзам бар мамлекетте жашайбыз. Жаманбы мыйзам, жакшыбы, каралабы мыйзам, каралбайбы, бул экинчи суроо. Бирок бүгүнкү күнү Мирлан Мырзаев, салам алейкум. Бул экинчи суроо. Бул деген мыйзамды, бул талаптарын биз айтып эле келатабыз, баарыбыз эле соц тармактарда чыгарып туруп, бүт баарын айтып атабыз. Мындайча айтканда, бийлик люстрация кылбаса да, биз баарыбыз өзүбүз люстрация кылып атабыз. Бирок кече туугандар, талас туугандарым, кудаларым ушундай эмеге бардыңар, ошо силер күйүтүңөрдөн балким аны жасадыңар, мен ал жагыңарды баа бере албайм, бирок юридикалык жагынан баа берип кете турган болсом, бул деген мындай таш бараңга алган нерсе, бул өтө мындай туура көрбөйм да, юрист катары туура көрбөйм. Адамгерчилик сапат жактан мен абдан эле туура көрөм. Адамгерчилик эмеден, мына нарында кече зоруктап бир кызды өлтүрүп салыптыр, андайларды тим эле өлтүргүм келет да, өзүм деле. Бирок өзүм мыйзамды түшүнгөндөн кийин, мыйзамдарга мындай жазышкандан кийин мен ошону мындай мыйзам катары, юрист катары мен муну туура эмес деп ойлойм. Анткенден жаманбы мыйзам, жакшыбы мыйзам, бул мыйзам, мыйзамга баш ийишибиз керек. Бирок мен бул боюнча айта турган нерсе эмес. Кече мындайча айтканда, кыйшык, орустарда айтат, кривые зеркала дейт. Кыргыздарда мындай перевод кылсак, бул кыйшык күзгүлөрдөй эле болуп калды да. Бул жигит 150 000 сом чөнтөктөн урдаптыр. Элдин каны кайнады. Ошону асып ийгенге чейин барды. Бирок биз деген азыр ошо 150 000 сомго урдаанды асып ийгенге чейин бардык. Ошон үчүн бийликте олтургандар, өңгөчөсү мына Акылбек Кусенбекович, сизге кайрылып кетет элем. Элдин маанайын көрдүңөр. Бир кезде Акылбек Кусенбекович сизге мындай эстетип коет элем. Ошондо аял кишинин кийимин кийип алып, жол салын алып туруп, качып кеттиңиз эле. Качып кетип, ошондо таш бараңга калбай калдыңыз. Ошондо дагы Раматылык Молдомуса аке эркек экен, силерге караганда. Керенский дагы 17-жылы революция болгондо Россияда, ошондо Керенский да качып кеткен. Кийгизип мындай эмени бир аял кийимин кийгизип алып. Эми айтып кете турган нерсе. Мына урматтуу Акылбек Кусенбекович, силер деген бир да күн бизнесте болгон жоксуз. Сиз бир да күн коммерциямен электенген эмес. Балким сиздин үй бүлөңүз тияк бияктыр. Бирок ошол эле Дамаскты, ошо Финка деген бизнес-центрди, ошол жака турган Шопокода, Канский мис, Рошен, ошолордун бардыгынын акчасы каяктан келинген акча. Мен оюмча, бул мен оюм. Оюм үчүн силерден соттоша албайсыңар мен бул оюм. Бул деген сиздер момча жылдан бери бийликтин эң чоң бутактарында иштеп жүрүп, ошол акчаны таап, ошол акчаны мен оюмча бул деген ошол жактан коррупциянын негизинде болобу, жагандай бир эмелер менен ошол акча урдалган, элден урдалган. Могу жерде бир нерсени унутпашыңар керек. Тет жерде 150 000 сом үчүн элдин каны кызып кетти. Биякта болсо миллиондогон акчалар урдалып атат. Ошол эле Кумтөрдү айталы. Кумтөрдөн эмне деген акчалар кетип атат.
Швейцария Женевада эмне деген сүйлөшүүлөрдү сиз өзүңүз жүргүздүңүз эле. Ошону деген ошол жерде даже камчы кыдыршайчтагы болбоптур, ошо кирбептир. Сиз каким-то образом өзүңүз барып сүйлөшүп чыктыңыз да. Бир кызык нерселер да. Анан ошол мындай тапкан акчалардын баары ошол менин оюмча бул деген элдин акчасын алып кеткен акча. Ошон үчүн сак болсоңузчу, ошол акчаларыңарга таянбасаңарчы. Силер азыр акчанын күчүнө таянып алып туруп, мени деле каматып салсаңар болот. Ал деле проблемасы жок. Бирок айтып кетчү нерсе. Ал нерсе менен ошол акчаны сиз деген кепиндигиңизге эле, кепиндик менен эле кетет адам баласы. Кепиндик менен гана кетет. Кепиндик менен кеткен ошол жака деген акчаларыңардын баарын салып албайсыңар. Эл үчүн иштеп берсеңер, ошол абдан жакшы нерсе болот эле. Бирок бүгүнкү күнү силердин эл үчүн иштеп бере турганын көзүм жетпей калды. Эмне себептен дегенде, силер Арапаевка саттыңар Дамаскты. Бизнес-центрди саттыңар. Канский мистен кетиптирсиңер. Өзүңөрдүн бизнестериңерди, өзүңөрдүн акчаңарды силер деген чарып кеттиңер. Бүт акчаңарды чарып кеттиңер. Силерде бүгүнкү күнү Кыргызстанда мындай байлыгыңар калган жок. Балкимдир силер өзүңөрдүн эмеңердин негизинде силер туура кылдыңар. Өзүңөрдүн өзүмчүлдүк үчүн силер туура кылдыңар. Чарып кеттиңер. Бирок акчаны чыгарып кеткенде каяка чыгардыңар? Силер Кыргызстанда калтырган жоксуңар ал акчаны. Силер деген чет өлкөгө кетиңер. Основной чет өлкөгө кеткирген мен азыр дагы казып атам, дагы издеп атам. Кудайым буйрса, мына абдан аз калды. Мен көп жерлерге запросторду бердим элем, азыр чыгат. Менин немем боюнча силер через офшорный зона, өзүңөрдүн тиякта офшорный бир банкыңар бар экен. Мен азыр аны ачыктайм. Кийинки эмеде ошол банкта, ошол офшор аркылуу Америкага кетип калды дейт акчаңар. Бүгүнкү күнү үй бүлөңөр толугу менен Америкада экен. Үй бүлөңөр толугу менен Америкада. Сиз жакында Америкага барып келдиңиз. Бир суроого ошону бир кызыктуу суроо болуп атат да, ошо Америкага барып келгенден кийин, ошо Америкада жүрүп сиз ошо госохрананын балдары, сиздин личный охранаңыздын балдары өзүлөрү таппай калды, сиз бир суткага жоголуп кеттиңиз. Каякта жүрдүңүз? Ошол бир суткага жоголуп кеткенден кийин, бир суткадан келдиңиз. Анан бат-баттан тез-тезден чогулуп алып туруп, кайра Кыргызстанга келдиңиз. Сиз келгенден кийин, мына эми давайте мындай карап көрөлү. Сиз келгенден кийин Кыргызстанга сиздин артыңыздан Дональд Лу деген келди. Дональд Лу келип алып туруп, силер деген мындайча айтканда Садыр Нуркожоевичти ажообузга абдан мындай орустар айтканда медвежий услуга кылып бергендей кылдыңыз да. Ошонун негизинде ошол келет. Андан кийин тиги помощник министра финансов келет. Санкциялар менен Казакстанды монтуп коркутуптур. Андан тышкары, андан кийин Великобритания Рид деген келет. Ал келип туруп бизди коркутат. Биз деген Россия санкцияларды чогуу жасайбыз деп. Же болбосо силер санкциядан азат болосуңар. Бир айтып кете турган нерсе бийликтегилерге. Кыргызстан санкциялардан коркпойт. Анткени бизде Кыргызстанда мындай биз чоң өндүрүш мамлекет болгон эмеспиз. Биздин 30 жылдан бери президенттерибиздин баары тең урдагандан башка билбей, президент жана анын жан жокөрлөрү урдагандан башка бок билбей туруп, алар деген Кыргызстанга бир завод, фабрика же бир мындай дүйнө жүзүнө аталган бир какой-то эмелерди чыгарган жок, жасаган жок. Биз дүйнөлүк соодада биз деген соодалыгыбыз бул Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, анан Казакстан. Ошол эле өлкөлөр менен соодалашабыз. Тияктан импорт келет бизге. Биз аяктан эчтеке сатып албайбыз. Биз дүйнө жүзүнө тияка эчтеке сатпайбыз. Бизден бомба, патрон, булардын баарын сата албайбыз, анткени бизде андай жок. Ошон үчүн биз Кыргызстан санкциялардан коркпойбуз. Санкциялардан Кыргыз мамлекети санкциядан эч бир санкциядан коркпойт да мамлекет. Эмне дегенде бизде деген мындай чет өлкөдө бизде Кыргызстанда карыздан башка эч биз акчабыз жок. Биз дүйнө жүзүнө карызбыз.
Биз дүйнө жүзүнө карызбыз. Кытайга 1 миллион 800 карызбыз. Международный валют тияк бияктар менен бизден 4,5-5 миллиардтан ашык карызбыз. Бизде деген течерде тышкы АКШ мамлекетинде же Европада биздин эмелерибиз жок. Бирок аякта 30 жылдан бери урдап келген 30 жылдан бери урдап келген адам ошо жан жөкөрлөр бийликке жакын жан жөкөрлөр 30 жылдан бери болгон жан жөкөрлөрдүн бардыгынын акчасы ошол жакта. Ошол санкциялардан Кыргыз мамлекети коркпойт. Ошол санкциялардан ошол жакта жүргөн, ошол Аскар Шадиев, ошол Акылбек Жапаров, мындай деген эмелердин акчалары ошол жакта. Анан санкция берилсе Кыргызстанга, ошол санкциялар биринчи очередде ошол акчаларыңарга атайын ушундай арестке кетет ошол санкциялар. Анан силер ошон санкция деп туруп, ошон санкция деп туруп бетиңерге жабынып алып туруп, ошол санкциянын негизинде силер деген биякта элди ой санкциялар. Ооба, балкимдир бизге Кыргызстандын көп элине мындай тияк биякка чыгыштын мен Кыргызстандамын алтыным. Мен Кыргызстандын каяка бармаганым. Ошон үчүн ошондо санкция деген немелердин баары тең, ал дегенде ошол Кыргызстандын бюджетин урдаган акчаларды эле гана ошол жактан эметилбесе, Кыргызстан өзү мамлекет катары биз санкциялардан коркпойбуз. Ошон үчүн силер деген ушуну туура эмес нерселерди кылып атасыңар. По большому счету мына чын-чынына келсе, мен билесиңер өзүңөр, мен деген бийликке каршы пикиримди дайыма айтам. Каршы пикиримди. Бирок мен эч качан бийликти көңтөрүү маселесин көтөргөн эмес, көтөрбөйм. Өңгөчөсү азыр мондай чоң дүйнөлүк кризис болуп атканда, Кыргызстан тынчтык менен тынч жүрүшүбүз керек да. Мындай деп Кыргызстаныбызды сактап калалы деп. Бирок ушундай Акылбек мен эмнегедир ошонго абдан жаман көрүп калдым, ошо донтлуу тияк бияктар келип санкциялар менен коркуткандай. Эми мен түшүнгөн адам катары айтып атам да. Мына Жыргал Кадыркулова башты айландырбаңыз, кантип эле санкциялар залакас тийбейт. Залакас тиет. Ооба, залакас тиет. Бирок мамлекеттин тиет тияка. Бирок бизде аякта акчабыз жок деп мен ошол жагын айтып атам. Бизде тиякта эме. Бул деген ток ошол бизде Кыргызстанды бюджетин урдап чыккан адамдар ошол жактан Кыргызстанды урдаган акчалардын баары ошол жакта. Көбүнчөсү ошол санкциялардан залакас ошолорго тиет да. Ошон үчүн ошонун негизинде айтып атам. Ошол негизинде биз деген айла жок. Алар ушундай кадамга бардыбы деп атам да. Ошентип азыр мына Садыр Нуркожоевич менен Камчыр Кыдыршаевич мен азыр буларга абдан эле боорум ооруп атат да. Булар азыр өтө мындай оор кырдаалда турат да, Ушул оор кырдаалда турганда булардын азыр мындай жетканда мындай башы шишип турган кез. Мындайда көрүңөр ушундай Акылбек Сүмбековичтей адамдар, тияктан дагы кээ адамдар атайын ушуну эметип туруп, Садыр Нуркожоевич 9 майда Россияга барардын астында атайын ушулардын баарын мынтип көбөйтүп атат. Мен баян Арестович боюнча тиги Украинанын бир эмеси бар экен, течерде бир политолог. Ошонго жөн эле айтып койдум, сен Кыргызстанга тийишпе, сен өзүң менен Украинаң менен өзүң алек бол. Биздин Кыргызстаныбызга тийишпе. Сен биздин президентибизге, тем более президентибизди сен деп атат да. Сен депчи. Сен деп президентке бул деген килегим биздин мамлекеттин ажыбыз. Аны ошонго алып туруп сен деп аткан немеге мүмкүн жиним келип туруп ошону айтып койдум элем. Ошону айтып койсом тим эле течерде кетти да. Ошон үчүн баары бирге болуп атат да мындай.
Америка барып келди. Америка барып келгеннен эле могу проблемалар башталды. Акылбек Күсүнбекчи Америка барып келгенден кийин Теңиз Бөлтүрк да бошоп чыкты. Теңиз Бөлтүрк менен эми ал вопрос да кое турабы. Теңиз Бөлтүрктүн келинчеги тиякта биз ачка калдык, тыйыныбыз жок деп аткан неме алып туруп 800 канча миллионду возмещение кылыптыр. Ошону ким төлөп берди? Ал дагы бир суроо жаратат. Ошон үчүн ошондой нерселерге просто унутпаңыз деп атам да, Акылбек Күсүнбекчи. Бул сапар уже эл кача албайсыз элденчи, кача албайсыз. Ошон үчүн муну мындай ойлонсоңуз, андан көрө мындай жакшы действительно экономикага жардам бере турган бир жакшы программалар жасасаңыз, анан ошол жерден эми Кудай урбадыбы, көрүңөргө алып кете албайсыңар. Андан көрө Кыргызстанга мындай ошол эмеңерди мындай жакшы даалат менен ошол мейли ошол жактан алып кетсеңер, ошону алып келип туруп кыргыз элине бергиле. Могу ККМ деген бир аферистический программаларыңарды киргизбегиле. Наоборот, элге жардам берип, ошондой эмелер жазсаңыз, сизди эл көтөрүп алат. А сиз ошону жасаганын ордуна эптеп, ошакка эптеп чыгарып кетип, өзүңүз качам дегендей мандайт атасыз. Бирок бул деген бир гана бөлүгү, мен анткени дагы кагаздар чогулуп атат. Буюрса ошол кагаздарды мен дагы ачыктайм. Ачыктайм бүт эле кагаздарды. Өтө жакшы мындай материалдар болуп атат. Ошол кагаздар менин мындай подтверждение, менин ойлоп аткан ойлорум дал келсе, ошондо мен тогда кечирип коюңуз, мен деген аны толугу менен чыгарам да. Ошон үчүн бүгүнкү кырдаалда момундай бизге тиги мамлекет, бул мамлекет деп, тиги мамлекет менен ойноп, бул мамлекет менен ойноп ойноштун кажети жок. Биз деген мына ажообуз айткан нейтралдуу позицияда турабыз деп. Ошол нейтралдуу позицияда турганыбыз бул мен оюмча өтө туура деп ойлойм да. Туура деп ойлойм. Анткени деген биз момундай, биз кичинекей эле 6 миллиондук эле кичинекей мамлекет, биз керек болсо Россиянын бир чоң шаарынын эле, орточо шаардын эле элибиз да. Бирок ошону деген мындай акырын моундай чоң оюндар болуп атканда, чоң оюндар жүрүзүп атканда мындай абдан өтө кырдаал ушундай да, мындай тынч отуруп турсак жакшы болот эле да. Ички саясатты да түздөп алсак андан жакшы болот эле. Садыр Нуркожоевич, могу ички саясатты түздөп алсаңар жакшы болот экен. Жанагында жүргөн жан жокерлер абдан эле силерге туура эмес, мен азыр карап атам, туура эмес маалыматтар жеткизип атат, туура эмес кадамдарга сизди көндүрүп атат. Ошол кадамдарга берилбеймди, критический мнениямды мен дайым айтам. Бийликтин же дагы мындай эменин мен эмесин эч качан мындай пакта коюп көргөн эмесмин. Мага канча жумуш сунуштадыңар, мен бир жумушка сунушуңарга мен макул болгон жокмун. Барбайм. Анткени деген мага кереги да жок. Кудайга шүгүр, өзүмдүн кесибим менен жүрө берейин акырдан эмесин. Бирок момундай бүгүн Кыргызстанды сактап кала турган биз өзүбүз, эл өзүбүз сактап калышыбыз керек. Биздин ажообузга азыр бут тосмо кылбай, мындай ажообузду ушундай эмелерден айтып, могу туура эмес кадамдарды айтып, монтуп, ошолорду балкимдер ажообуз укса, Камчы Кыдыршаевичтер ошондой туура жүргүзсө жакшы болот эле. Камчы Кыдыршаевичке да айтып кетет элем, мен да могу жерде элдер менен эметип атам, ККМБ кичине мындай экономический, тияк бияк мындай политический эмелерден кичине алысыраак болуп туруп, азыр могу внешний разведкаңарды иштетсеңер жакшы болот эле. Азыр өтө чоң наплывтар келип атат, наплывтар өтө чоң келип атат. Ошолордун арасына ким гана кирип атканын азыр мындайча айтканда жүргүзүп атасыңар, жүргүзүп атпайсыңар билбейм, бирок жүргүзүп атат болушуңар керек. Бирок мындайча азыр могу тиги эфирлерим уже 400 миңден 500 миңге просмотрго болуп кеттир Facebook'та. Ошолордун арасында мындай атайын деструктивный элементтер өтө көп
жазылып атат да, силер деген Россияны боктошуңар керек, силер Американы боктошуңар керек, силер тиякты боктошуңар керек деп туруп, ушундай ошолордун баары бияка деле кирип атат болуш керек дейм да. Ошон үчүн бир ошол жагын абдан катуу көзөмөлгө алып койсоңуз, Камчы Кыдыршаевич, абдан мындай катуу көзөмөлгө алып койсоңуз, могу соц тармактарда мындай абдан эметсеңиз, мына bizde дагы абдан момундай Россия менен кагыштыруу элементтер да өтө көп экен. Ошол элементтерди дагы мындай кичине мындай алар менен мындай суроо жүргүзүп туура эмес кылып атасыңар, аз мындай тынч туруп туралычы деген эме. Мен өзүм негизи мен прагматикмин. Мага деген, мен Россиясына да тартпайм, Америкасына тартпайм, эч кимсине тартпайм. Мен үчүн кыргыз элим аманчылыкта болсун. Кыргыз элим курсалдуу болсун. Кандай болбосо да 30 жылдан бери тиги президенттер, тиги ажоолор, алардын жан жөкөрлөрү менен бүгүнкү күнү мындай бизге бир финансовый подушка, же мындай промышленный, экономический подушка жасалган соң, азыркы күнү биз кандай болбосо дагы биз Россия мамлекетинен, Казакстан мамлекетинен, өзбек коңшуларыбыздан биз деген айла жок, ошолордун мындайча айтканда алар менен тез мындай кызматташууга башыбыз керек. Ошон үчүн азыркы тапта мындай эмелерди, ички момундай амбицияларыбызды, момундай Россия жаман же Америка жаман деп туруп, ошондойлорду урматтуу кыргыз элим ошону токтотуп турсаңар жакшы болот эле да. Ошону токтотуп, азыр ошентип эле кыйын болуп, мына буну Россияны талкуулаш керек же муну талкуулаш керек же Американы талкуулаш керек деген сөздөн арыраак бололу деген сөз да, арыраак бололу. Урматтуу достор, ушундан бир кичине арыраак болсокпу дегеним да. Анткени деген өтө ахвал өтө оор дүйнөлүк саясатта. Ошон үчүн биз эптеп өзүбүз мына ажообузга мындай жөлөк таяк бололу азыркы маалда. Мен деле ошо азыр эмен айткым келбейт көп нерселерди. Бирок кандай болбосо да, мына мен азыр бийликке дагы мындай өзүмдүн терс пикирлеримди айтпай калдым. Анткени аларды дагы азыр мен түшүнүп атам. Өтө оор акыбалда турабыз. Ошон үчүн мындай терс пикирлерибизди, эмелерибизди токтотолу, ички саясатыбызды оңдосок абдан жакшы болот эле. Моундай өтө куу адамдарды течеде өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн, өзүнүн байлыгын сактап калыш үчүн алып туруп бүткүл кыргыздын элин монтуп эле жаткызып берген адамдардан тез арада ушул адамдардан кол жууш керек. Андай адамдар Кыргызстаныбызды ушу бир балейге алып келбесе болду. Андан көрө ушу Кыргызстан аманчылыкта бололу, кыргыз элибиз аманчылыкта бололу, кыргыз элибиздин ушу Кудай сактасын, ушу бизди дагы мына дүйнөлүк кризис бизге кетпесин. Анткени деген азыр Кудай гана билет, ушу биякта азыр ушакта жанжал болуп кетпесе эле болду. Кудайдан ошону сураналы. Ажообузга, Камчы Кыдыршаевичке, буларга мындайча белиңерди буугула. Ушул Кыргызстаныбызды сактап калып, биз болсо ушул баарыбыз тең жардам берген аракеттен калып. Бирок ошондой жардам бериш үчүн Садыр Нуркожоевич, сиз биринчи очередте өзүңүздүн ички саясатты оңдойлу, керек. Ички саясатты оңдогондон кийин, мындайча айтканда бийликте олтурган байлыктарын Европа менен Америка кетиргендердин баарынан кол жууш керек. Алар жакшылыкка алып келбейт. Алар только ушул бизди Кыргызстанды жокко чыгарып кетиш деген бир максатта болуш керек. Же бир Россия менен кагыштырганга, же Америка менен кагыштырганга, ишинче кагыштырганга жол ачып аткандарга токтотуш керек ошондойлор. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, Кыргызстаныбыз аман болсун, кыргыз мамлекетибиз тынч, тынччылыкта акырын ушундай чоң дүйнөлүк кризистен акырын чыгып кетели. Ошон үчүн баарыңарды туура көрсүн деп турушун баарын айтып атам. Андан кийин ушу Кыргызстанга душман болгондордун бардыгын ушу акырын айтып, ошолордун баарын ушу ошону болсо күч структуралар өзүлөрү эле
тазалайт болуш керек. Ошон үчүн мыйзамдуу мамлекетте жашап аткан соң, мыйзам жаманбы жакшыбы, бирок мыйзамды сыйлайлы. Ошон үчүн Кыргызстаным алга Кыргызстан. Алга Кыргызстан.